Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексине кыз ала качууга жазаны күчөтүүнү караган өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылууда. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Өкмөттүн расмий сайтынан жарыяланган долбоордо кылмыш жаза кодексинин 154-155 беренелерине өзгөртүү киргизип, кыз ала качкандарды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу менен 300 000 сомго чейин айып пул салуу каралууда. Ички иштер министрлиги ала качуу өнөкөтү азырда курч маселе бойдон калып, буга чейинки көрүлгөн чаралар абалды оңдоого жетишсиз болуп жатканын билдирген. Маалыматка ылайык, акыркы 5 жылда ала качуу факты боюнча 895 арыз келип түшсө, анын 727сине кылмыш иш козголгон эмес. Натыйжада 168 факты боюнча гана кылмыш иш козголгон. Ал эми 2017-жылы 28 иш сотко жөнөтүлсө, 11 айыпталуучуга карата иш кыскартылган. Ал эми 16 адам шарттуу кесилсе, бир гана айыпталуучу 5 жылга кесилген. Быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бара жаткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Бул окуя кыргыз коомундагы кыз ала качуу көрүнүшүнө көңүл бурдуруп, мындай жоорукка жазаны күчөтүү талабы коюлган.